Hi friends, welcome back to my channel English with Gulchka. Салам достор, English with Gulchka каналына кош келдиңер. Бүгүн сиздер менен англис тили үйрөнүүчүлөрүнүн эң керектүү инструменти менен таанышабыз. Ал IPA, International Phonetic Alphabet. Көпчүлүк тилдерде бир тамга бир эле үндү берет жана аларды окуу, айтуу оңой. Болгону кандай жазылып турса, ошондой эле окуп коебуз. Бирок англис тили андай эмес. Бир сөздө бир тамганы кандай кылып окуган болсоңуз, башка бир сөздө дал ошондой кылып окуй албашыңыз мүмкүн. Мисалы, C тамгасын алып карап көрөлү. Cup деген сөздө C тамгасы К болуп окулуп жатат. Ал эми place деген сөздө C болуп окулат. CH тамгасы менен чогуу келсе, Ч болуп окулаарын баарыбыз билебиз. Мисалы, chocolate. Ал эми ушул эле тамга egg сөзүндө К болуп окулуп жатат. Логикасын түшүнүү абдан кыйын, туурабы? Бул кыйынчылыкты жеңилдештирген эч нерсе жокпу деген суроо жаралышы мүмкүн. Албетте бар. Ал International Phonetic Alphabet. Бул алфавитте ар бир тыбышка тиешелүү уникалдуу символ бар. Сиз сөздү окуп жатканда так кантип айтылыш керектигин билесиз. Мисалы, төмөнкү сөздөрдү карап көрөлү. So, sort, cuff. Ар бир сөздө O, U, G, H деген тамгалардын болушуна карабай, ар биринде ар түрдүү окулуп жатат. So, sort, cuff. Бирок бул символдордун жардамы менен сөздөрдү туура жана так айтып жатабыз. Англис тилинде 26 тамга бар, туурабы? Бирок 44 тыбыш бар, тамгалардан да көп. Ошондуктан IPA колдонгонду үйрөнөбүз. Биринчи, үндүү тамгалардан баштайлы. Англис тилинде 5 үндүү тамга бар, I, E, A, O, U. Бирок үндүү тыбыштар андан да көп. Анын кээ бирөөсү кыска, кээ бирөөсү узун, а кээ бирөөсү такыр эле жалкоо. I, E, O, U, E, I, R, O, A, O. Дифтонгдор деген үндүү тыбыштардын башка бөлүгү бар, анда аларды карап көрсөк. Ear, air, ua, ow, L, A, I, oi. Үндүү тыбыштарды карап өттүк, эми кезек үнсүз тыбыштарда. П, Т, Ч, С, Ш, К, П, В, Т, Z, Ч, З, Ж, Г, Х, Н, Р, Л, В, И. Ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Бүгүнкү теманы бышыктоо үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү жасап өзүңүздү текшерип көрүңүз. Бул сөздөрдүн окулушун IPA менен жазып көрүңүз. Сабакты досторуңуз менен бөлүшүп, өз ой пикириңизди комментарийлерде калтырганды жана лайк басканды унутпаңыздар. А мен сиздер менен кийинки сабакта көрүшкөнчө деп коштошомун. Bye bye.